Кең Арал айылындагы бул үйдө бүгүн майрам Талас шаарындагы борбордук паркка барууну пландап коюшкан. Каарман эне жакында президенттин жарлыгы менен баатыр энелер тизмесине кирди. Ал ар бир баласы үчүн ай сайын жөлөк пулдун ушул күндөн дагы жогорулаганы тууралуу маалыматы бар. Пособия буга чейин 5600 сом алат элем 7 балага. Ар бирине 810 сомдон алчумун. Азыр болсо общий 8460 1210 сомдон чыгат экен. Эми буга деле шүгүр кылыш керек. Ушул кезге чейин деле ошо 810 сом менен алып балдарга жеткизип жашап келгенбиз этератушкасына. Бирок эми шүгүр кылабыз. Мамлекет башчысынын калктын аялуу катмарларынын айрым категорияларына мамлекеттик колдоону күчөтүү жөнүндө жарлыгына ылайык жөлөк пулдун көлөмү жогорулатылды. Үй бүлөгө көмөк ар айлык жөлөк пулду 810 сомдон 1200 сомго, жалпы оруудан биринчи группадагы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 2500 сомдон 5500 сомго чейин, жана ошондой эле экинчи топтогу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин, жана үчүнчү топтогу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 1500 сомдон 2000 сомго чейин, баатыр энелерге 2500 сомдон 3000 сомго чейин, жана улгайган жарандарга 1500 сомдон 2000 сомго чейин жогорулатуу каралган. Ошондой эле ата энесинин биринен ажыраган балдар, баатыр энелер, улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын жөлөк пулу да көбөйдү. Белгилей кетсек, Таласта 25062 бала ар кандай категориядагы тизме боюнча жөлөк пул алат. Салиха Сариева, Элхан Арстанбеков, Ала-Тоо 24, Талас облусу.